учурда коомчулукта эки ачаап пикир пайда болуп атат: шайлоону өткөрүш керек жана өткөрбөш керек деген. Кээ бир саясатчылар шайлоону жылдырыш керек деген позицияны карманып атат. Ал эми айрымдары болсо өзгөчө юристтер жана эксперттер шайлоо өз маалында өтүш керек дешүүдө. Сиздин пикириңиз кандай бул боюнча? Кыргыз эли бүгүн өтө оор күндөрдү башынан өткөрүп жатат. Жакындарыбызды жоготтук. Адамдардын асылдары кетип атат. Чыныбай Акунович мисалы аябай жакшы киши эле, керемет адам эле. Чубак ажы эң үлгү болгон аалымдардын султаны болгон биздин аалымыбыз, устазыбыз дүйнө тартты. Бул дагы кыргыз элине чоң жоготуу болду. Но кече карындашыбыз студент Адинай дагы ушул апат менен күрөшүп атып, элине жардам берип атып каза болду. Но бүгүн агайыбыз Жаңырыз Кадиметов дагы дүйнө салды. Ушундай адамдардын асылдары кетип атат. Жакындарыбыз кетип атат. Оор мезгилде жашап атабыз. Кыргызстан бул чоң кеме, кемедеги түшкөндүн жаны бир, баарыбыз Кыргызстан деген кеменин ичиндебиз. Бул жерде баарыбыз оор мезгилде чогуу, бирге, бир мушундай түйүлүп чогуу болушубуз керек. Ал эми сиздин сурооңузга жооп берейин десем, шайлоону жылдыруу же шайлоону өткөзүү, шайлоо жөнүндө сөз кылган бүгүн туура эмес. Буга мыйзам дагы жол бербейт. Бүгүнкү абал дагы жол бербейт. Бүгүн шайлоого агитация кылганга, шайлоо жөнүндө сүйлөгөнгө баш мыйзам жол бербейт. Ошондуктан саясатчылар биз абайлап сүйлөсөк болот. Саясатчыларды бүгүн эл жакшы көрбөгөн мезгил. 6-создуктун депутаттарын эл көрөйүн деген көзү жок. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, 6-создуктан эл арам кутулду. Каникулга эмес, созуп бүтүп кеткенден кийин дагы биз кайра жыйналабыз дегенибиз менин оюмча бул туура эмес болуп калат. Эгерде жыйын боло турган болсо, жыйналабыз десе, мен ал жыйынга барбайм. Ал жыйынга мен катышпайм. Себеп дегенде эч кандай чечим болбойт. 5 жылда биз чечпегенди, азыр ушул чукул жыйында бир чоң нерсени чечип коебуз дегенге мен такыр ишенбейм, андай болбойт дагы. Шайлоого 80 күн бар. 80 күн алдын бирдекелерди айтыш, менин оюмча, бул саясий упай топтоо, өздөрүнө мындай внимание кылуу менен алек деп эсептеймин. Негизи эле бүгүнкү күндө шайлоо жөнүндө айтуу, шайлоо жөнүндө сүйлөө бул саясий упай топтоо, саясий чайкоочулук деп эсептейм. Тескерисинче биз ушул оор күндөрү ушул апааттан чыгуунун жолун издеп элибизге жардам беришибиз керек. Бүгүнкү элибиздин арасынан сурулуп чыккан волонтерлор, артисттерибиз, искусствонун адамдары, блогерлер, ишкерлерибиз, койчу жалпы эл жапатырмак ушул апат менен күрөшүп атат. Ошол кезде биз шайлоо жөнүндө сүйлөгөнүбүз бул ашыкча болуп калат. Тескерисинче ушул волонтерлор менен иштеп аткан ишкерлер менен ушул жардам берип аткан жарандар менен кошулуп, биз кол кабыш кылып, ушул апааттан кантип чыгып кетүүнүн жолун издеп, ушуга көмөк көрсөтүшүбүз керек. Урматтуу достор, урматтуу саясий менин пикирлештерим, досторум, келгиле элибизге жардам берели. Саясатты чөнтөгүбүзгө салып туралы бүгүнкү апаат менен күрөшөлү.